Ассаламу алейкум достор, биздин кезектеги каарман Азиядагы эң алдыңкы лигалардын бири Брейв лигасынын чемпиону Кубанычбек Абдисалам уулу Омок Кайман аты менен Кыргызстанга таанылган. Достор, каналга катталабыз, ой пикир жазабыз, лайк басабыз. Достор, биз Бромвич дүкөнү менен чакан конкурс жарыялайбыз. Ким акыркы видеого кызыктуу комментарий жазса, ошол комментарий эң көп лайк алса, биз 3 кишиге ондай сопсонун свитшот белекке беребиз. Андыктан достор, биздин каналга лайк басып, комментарий жазып, катталгыла. Tamam. Ya bunda işte bak. Buradan kolumuza kırabiliriz ne oldu? Öyle uçkası oldu. Ha, pilçom. Oldu şunu unutma. Hamda can işin adını katırvalı bunu uzan. Çıkan kadar öyle. Bu niye oldu falan. Falan mı falan? Мен Абдисалам уулу Кубанычбек, Ош областы Өзгөн району Шоробашат айылына туулуп өскөнмүн. Бул спортко алгач кадамдар 2014-төр баштаганбыз, 2014. 2014 Байбой Сама менен машыгып, Байбой Самада да кыйла белдештерге чыгып, андан кийин бул ММА спортуна келгенбиз. ММА спортунда азыр биз спортто 20 жашыбызда баштап калдык, бир аз кечирээк баштап калдык.
Анысына карабай, талыкпаган эмгектери менен көптөгөн организациянын чемпиондору болуп, мен 7-1 тууганмын үй бүлөдө. 5-чиси менмин. Менден чоң бизде үй бүлөдө 4 кыз, 3 уул. Менден башка эч ким спортко эч ким кызыккан эмес. Спортто өзү жалгыз эле чыкканбыз спорттон. Бишкекке келип 2000 айылда 2012 окууну бүтүп келип, 2014 окууну бияка келип спорт баштаганбыз. 1-2 жыл иштеп туруп, андан спортко келип 2014 баштап, 2015-терден баштап уже акырындан катыш баштаганбыз турнирлерге. Ошодон бери талыкпай эмгек кылып келебиз. Биринчи деле азыркы агайым Насипов Алым деген бар, ошо агабыз болот, бизге жол көрсөтүп, Мамбетов Бакыт деген ага бар. Экөө дайым спорт жүйөсүндө жашоодон деле мага түз багыттар көрсөтүп, туура насааттарын айтып, ар дайым жардам берип жүрөт да, ушуга чейинчи. Эми биринчиси бизде Кыргызстанда WEF Global деген азыр деле өтүп аткан неме бар, организация бар. Ошо WEF-ке биздин агабыз, ошо айтып кеткен агайым сүйлөшүп, 2000 калп айтпасам 2016 ошо биринчи беттешим өткөзгөнмүн могу жакта. Ошо WEF-тен 5 бой, 4 бой өткөзүп, ошо андан WEF-тен да чемпион болгонмун. WEF-тен да куру глобал чемпиону болуп, андан кийин биз Чечняда, Грознийда, ошо жакта Аса Ян Eagles деген гран-приз болгон. Гран-призинде ар өлкөдөн, бирден Кыргызстандан, Өзбекистан, Чечнядан, Дагестан, Бразилия, короче 16 баланы ар жактан чогулткан күчтүү балдарды. Ошо жактан 16 баланын ичинен мен чемпион болуп чыккам гран-приден. Аса Ян Eagles деп. Ошо жактан чемпион болуп келип, андан кийин Брейвке сунуштар келип, Брейвтен биздин мурдагы ошо менеджер Марат Бекмуратов деген менеджер бизде ошо бойлорго сүйлөшүп, Брейв менен келишим кылып, азыр Брейвте дагы 2019-дан бери урушумда 3-4 жылдан бери Брейвте урушуп чемпион болуп, чемпион защита кылып, дагы алдыңкы келе жаткан Орозодон кийинки турнирлерге биз защита кылабыз буюрса. Fighting out of the blue corner, this man's a mixed martial artist with a professional record. Representing Team Lucas Mediano and fighting out of Sao Paulo, Brazil. Welcome the former Brave Combat Federation lightweight champion of the world, Lucas Mediano and weighs already 69.9 kilograms. Representing Sport Club Elas and fighting out of Bishkek, Kyrgyzstan. Put your hands together for the reigning, undisputed Brave Combat Federation lightweight champion of the world, Abdisalam Omog Ulu Kupanishbek. For referee instructions, it's the Bandit, Decky Larkin. 5-minute rounds. And Carrick, these are two guys who are at the top of their game in the lightweight division. What we're going to see here, Brave Nation, is pressure facing pressure. Each one is looking for an opening. Somewhere where the opponent is weak, nobody's found it yet. Could be takedowns, could be distance, could be strikes, kicks. They're each looking for it. They're feinting, waiting for the other person to react in some predictable, some repeatable fashion. Midway point of the opening round, fast approaching. Kupanishbek is hanging in there with the hands. I don't think anybody would have predicted this, Carrick. Kupanishbek is absolutely finding a home for those hands, and having had success with it, what does he do? Changes gears, looks for the legs, has taken the back now. This is quintessential Omog fighting style. He is relentless, attacking from all angles, all heights, through all means. Trying to pick the leg. Good job by Mineiro to defend. And pops off a shot of his own. That's going to be huge for Mineiro, the fact that he was able to defend the takedown. Massive feather in his cap thus far.
but it's a huge shot. He wobbled him. Mineiro has a habit of when he gets hit or rocked, he tries to fire back immediately, but in doing so, he puts himself into danger. Kubanichbek, it feels, Phil, like he's got his opponent's... He does. He's got his opponent's number right now. That's it. There's the takedown. Great job of shelving the legs, and I said it before, I do not think Kubanichbek was born. I think he was made in a lab somewhere. Frying pan to fire. We got both hooks in. Heavy pressure on those hips on the kidney. 90 seconds to work. Flatten them out. Deep pressure. Kubanichbek needs to be wary of hitting the back of the head. This could be We may it. down to maybe short There time. it is. Is it? Wow, no protestation from Lucas Mineiro. He knows it was a fantastic stoppage. Brave Nation, when those hips sink down and the feet lift up, the opponent's legs, his thighs are forced higher than the hips. It's tough to breathe. Lightweight champion, Abdisalam Omok Ulu Kubanichbek. Assalamu alaikum Kırgızstan. Men sizlerдің қолдауыңыздармен ушу даражаға жетіп жүрөм. Кыргызстан ар дайым бизге дух, дем, күч берет кыргыз спортчуларына. Менин семьяма, ата-энеме, үй бүлөм, бала чакама мен терең ыраазычылык билем. Ошолор мени колдоп, ар дайым дем, күч беришет үйдө. Мен кичинекей балдарым бар, ошолор мага күч, дем, күч берет. Менде ошо эки поражение бар, экөөнө утулганмын, өзүм деле моюнума алам. Экөөнө судьялский решение менен бир аз амалда жаштык кылып, подготовка бир аз слабый болуп алып, өзүбүз эле даярданып алып, опыт жагынан жетпей алган. А так биз до конца урушканбыз, экөөнө тең жакшы балдар менен урушканбыз. Үчүнчүсү ал мондай эле любительский эле бой болгон эле да. Ал жерде мындай круговой бойдо эле урушуп, ал жерден утканда деле бизди тартып коюп, Россиянын Калининград деген шаарына барып урушканбыз да. Тартып коюп, ошол жерден шердокко киргизип койгон. Үчүнчүсү неофициально да. Экөөнө моюнда, экөөнө мындай жаштык келип, жанагындай туура эмес подготовка кылып алып утулуп калганбыз. Эми ар бир беттеш өзүнчө эле өзүнүн историясы бар. Ар бир беттештинчи кандай кыйынчылык болот. Эми бул кыйынчылык болгонунун себеби тренировкада бир аз слабый подготовка кылсаң, беттешиңде кыйынчылык менен өтөт да. Мен мына акыркы беттешимдерде бир аз подготовка өзүбүздө болуп, бир аз слабыйраак болуп бияктачы. Ошо 5 раундтук бойлорду урушуп, очко менен жеңдик да. Ага чейин подготовканы Дагестан өлкөдө кылып, нар жак бер жакта сборлорго барып келгенде уже биз аякта постоянно күчтүү балдар менен иштеп, тажрыйба чогултуп, тез эле жеңишке жетип жүргөнбүз да. Мен эч качан алга ППМ кызыгып да көрбөпмүн, интерес да кылып көрбөпмүн. Эми алар кээ биркилер мындай спортту түшүнбөгөн адамдар бар да. Спорт түшүнбөгөндөр, спортсмендер эле ушундай эле экен деп, кээ бирки жактарда терс таасирин да тийгизип койгон аябай көп кездешип атат да ППМдачы. Не дегенде блогерлер эле урушуп эле, спортсмендердин деңгээли мондай эле экен дегенде эле, жана алар кыйынчылыктарды эле көргөн эмес. Чыгып эле кичине акча берсе эле, барып эле көчө уруш кылып эле беттештерге көчөдө урушкандай кылып тапылдап урушуп элечи. Анан чыныгы спортсмендер ППМга барбайт. Бул чыныгы спортсмендер жакшы организацияларда, уюмдарда урушуп, ошол жактан көтөрүлөт да. Спорттун деңгээлин ошол жакта көтөрөт. Бул ППМда жакшы спортсмендер бар. Алар деле келип кичине жакшы бойлорду 1-2 бой өткөзүп коюп, алардын кандай, алардын ойлорун билбейбиз да, бизче кандай ал ППМга келген себебичи. Так ППМда көп эле мындай блогерлер, хайп кылгандар эле урушуп атат. Жок, азыр пока белгисиз сопернигим.
Орозодон кийин Кудай буйруса алар айтышты мага. Орозодон кийин бой беребиз деп. Орозодон кийин Кудай буйруса биз даярданып, мен орозодон кийин деле сразу эле беттешке даяр болбойсуң. Орозо 1 ай кармайсың, ачка нар жак бер жак кайра андан кийин 1 ай восстановление болосуң. Кийинки айларга орозо эртең март, апрель, майларга урушпаш мүмкүн да. Точно соперник белгисиз. Эми биз ошо менеджерский бияктан Милан Байке деген барып Америкадан американец менеджерлер менен келишим түзүп, мына Азияга уже шайланып өзү келиптир. Ошо жактан полный биякта боецтерди өзүм сүйлөшөм, команда кылып барабыз деп. Биз келишим түзүп, команда боюнча ал азыр иш жүргүзүп атат. Кудай буйруса, мына Орозодон кийинби визалар менен полный азыр иштеп ошонун үстүндө жүрүшөт. Сборлорду, подготовка каякта общий команда болуп бир жактарга чыгыпчы. Анан Кудай буйруса барып визаларды азыр визанын аркасында жүрүшөт. Визаны ачып барсак, ал жактан бизге залдарды условияга түзүп берет. Бойлорду сүйлөшүшөт. Визаларда өздөрү моюнуна алып бизде сүйлөшүп атышат да азырчы. Келишим мененчи. Ошолор менен келишим түздүк азыр. Эми айтыш кыйын да. Азыр UFC'ге монча процент депчи. Эми пешенең болсо, кечегинде заменага чыгып алсаң деле любой время чыгып кетсең болот да. Биздин баарыбыздын рекордубуз деле, тажрыйбабыз деле жетти агачы. Любой время айтса эле урушабыз да. Бизде азыр виза жок, ошон үчүн кармалып турабыз. Виза болсо Америкада тренировка кылып жүрсөк, жумасына турнирлер өтөт. Жумасына балдар травма болуп калат. Ошолорго барып биз күтүп турсак, документ турлап тарс кирип кетебиз. Атак азыр биз Кыргызстанда жүрүп эле монча процент десең, визаң жок эле тура келбей калат да. Ошон үчүн виза алып баргандан кийин айтсак болот да, монча процент калды. Сүйлөшүүлөр монда болуп атат деп. Эми азыр бизде визанын сүйлөшүүлөр болуп атат азыр жакын арадачы. Мен өзүм күрөшкө акцент көбүнчө жасайм да эми. Күрөшкөн балдар алып түшүп, уруп, күрөшкөн балдар мага ошо жагат көбүнчөчү. Ошолордун мындай бойлорун көрүп, мындай айтып келсе азыр легенда болуп жүргөн Хабиб Нурмагомедовдун бойлору мындай карасаң, өзүнө да көп ударлар жедирбей, алып түшүп, контролдоп, бойду эртерээк бүтүшкө аракет кылып да. Ошо күрөшкөн балдар мен ошолордун көбүнчө бойлорун карап, өзү да ошого аракет кылабыз. Азыр биз Абдусалам Кубанычбековдун тренировкасындабыз кечки. Кандай болорун баарын көрсөтүп беребиз.
Давай, Дрон! Sıramı yok içinde. Maalesef keyingi pandemiyaga yaxshi bo'lib o'tgan crossbergida crossbergingga charchaqlasan do'konlar yo'q bo'lib. Обязательно кимni rahat crossberg. Chunki kecha kimda nima bo'ldi? Mana kimda nima qoldi qo'yib, mana bo'ldi. Oldu ha. Hiç bo'lmaysan chiqdi. Halk bo'lgan ha. Da, desh bo'la. Endi biz sportdan sirtqari ko'kbөр uloq chalib qo'yamiz. Qish sezon hozir bu yoqda uloqlar bo'ladi. Uloqlar qarabыз, es alganda. Жайында болсо, природа тоолорго чыгып, бираз шашылык жасап, балдар менен ушундай эс алабыз. Жана майрамдарда постоянно эс алып жүрбөйбүз, онда убакыт да жок бизге. Бизде көрүп атасыңар азыр эртең менен кечинде тренировка болот. Ушул бой жокпу, барбы, постоянно форманы сактап жүрүш керек бизче. Мен семьяммен 2 балам бар. Семьямда 2 балам, 2 кичинекей балам бар. Ушу семьянын адамбыз. Үйдө эми билбейм да кандай ата экен, алар айтат үйдө эле. Эми биз болушунча жакшы ата болушка, мындай туура жолду көрсөткөнгө бала чакаларга келечектечи ошондой ата болушка аракет кылабыз. Биз азыр только спорт эле, спорттон сырткары жетишпейбиз эле да башка убакыттаргачы. Биз эртең менен машыгабыз, 2 саат барып кичине эс алабыз, кайра кечинде тренировка болот. Эми кээде нар жак бер жактарга жумуштар кылып калабыз, мындай атак официально бир жерде иштебейбиз. Эми бул гонорар боюнча секрет эле болуп калсын, эми ула айтпай эле коелу. Эми жакшы эле Кудайга шүгүр, ошо менен оокат кылып, бала чаканы багыкканга аракет кылып, анан биздин азыр максат ошо UFC'ге чыгып, Кыргызстан желейин, Кыргызстанды дүйнө жүзүнө тааныш да, главный максатчы. Мен бул гонорар ошого жашообузду назар бер жак кылып турганга эле. Так Кыргызстан желейин көтөрүп, биз көп жактарга чыктык. Көп жактарда Кыргызстан десең тааныбайт да, бизде тааныбаган өлкөлөр бар да, көп өлкөлөр. Бизде тааныбаган өлкөлөр көп да. Ошолорду таанытып, кызыл өзүнүн желейибизди көтөрүп, биз максат ошо да, биринчи, главный. Гонорар $5000 өйдө. Ошондой болуп калат. Мен азыр мындай рабочий весим 83-84 килограммдан да 13 килограмм куйгузуп 70 килограммгачы, 13-14 килограммга чейинчи. Кыйын эле болот. Эми ошо биз сборлорго чыккан себеби, ал жактарда сборлордо күчтүү балдар бар да. Күчтүү балдар менен өзүң күчүңдү сынап көргөн, бизде эле адамдар экен деп ушундай настройлор коюп, өзүң спокойно мен сезип, бойлор чыкканда делечи. Мен моу менен кармаштым, моу менен иштесем деле болот экен го. Тиги анчалык эле күчтүү бала эмес. Ошону сборлорго чыгып күчтүү балдар менен иштегенге аракет кылабыз. Жөн эле биякта жүрүп эле дапылдатып, өзүң күчүң жеткен баланы эле уруп чыксаң эле ал жакка барганда кыйналып каласың. Ошон үчүн ошо сборлорго чыкканда өзүң кичине бир аз жүрөгүң тогураак болот да, не дегенде күчтүү балдар менен иштеп, опыт алып дегендей. Эми жаштарга айтат элем, ошо туура жолду тандап, ичип чеккенден жаман жолду азыркы жаш балдар көп эле кичине кезинен эле туура эмес багытты чөйрөсүнөн өзгөрүп элечи. Көрүп атабыз го көп эле электрон сигареттерди чегип эле, ичип чегип эле көчөлөрдө килей-милей жыттап элечи. Ошолорго айтат элем жаштарга.
спорт менен машыгып, обязательно бул спортто ММА жагынан эмес, кайсы спорт болбосун машыгып, өзүңөр ден соолугуңа чындап жүрсөңөр, любой жерде жакшы да. Жашооңордо деле келечекте көп жашайсыңар. Таза тыкан жүрөсүңөр. Социал медиага мына жаңы иште баштапсыңар, силерге иштериңе ийгилик. Талыкпай ушун көп спортсмендерди элдерге тартып, жеткизип, кандай жашоосу ошолорду жеткизип жүрө бергиле, силердин иштериңе ийгилик. Aku sayang, kamu juga sayang, tapi sayang kita berjauh.